Апизахан Қалықова Баткен шаарындагы социалдык жактан жардамга муктаж жарандардын бири. Анткени ал жалгыз боене. Ал учурда шаардагы мектептердин биринде кенже тейлөөчү кызматкер болуп эмгектенет. Каарманыбыз жумушка орношкондон баштап мамлекеттен жөлөк пул албай калган. Менин 3 кызым бар. Жашоо турмушум оор. Şu айлык маянам 4000 жетпейт. Пособие иштебегенде пособие алып жүргөм. Эми кече сентябрдан ишке киргенден бери пособие чыкпай калды. Смерть поэта. Пал оклеветанной молвой. Баткен шаарынын Четбулак кварталындагы орто мектебинде 10 жылдан бери мугалим болуп эмгектенген Айгүл Мадалиева да жалгыз боене. Ал 3 баласын өзү камкордукка алган. Мугалимдин эмгек акысы төмөн болгондуктан балдарын багуу үчүн үйүндө тикмечилик кылып акча табат. Ошол мугалимдер мамлекеттик кызматкерде пособие берилбейт. Бирок айлыктары аз болсо да мектепте иштеп келген мугалимдер бар. Менден башка дагы көптөгөн мугалимдер айлыктары аз болсо да жаш балдар менен эч жакка чыга албай мектепте эмгектенип келишет. Ушу мамлекеттен аздыр көптүр айлык алышат. Анан бирок аларга дагы мамлекет пособие балдарына пособие чегерип берсе жакшы болмок да. Жергиликтүү серепчилердин айтымында үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулу тууралуу мыйзам буга чейин жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бирок бюджеттин таңкыстыгынан өкмөт мыйзамды аткара албай жатат. 3 баласы бар болсо 3 жашка чейин эч кандай документсиз эле төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк менен эле бериш керек деген мыйзам кабыл алынды. Бирок бюджетте ошого жетире турган акча жоктугунан ал мыйзам токтотуп турат, ишке кирбей турат. Бүгүнкү күндө Баткен районунда 5000ден ашуун адам, ал эми Баткен шаарында 800дөн ашуун адам мамлекеттик жөлөк пулду алышат. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алууда кирешеси төмөн болгон үй бүлөдөгү 16 жашка чейинки балдарга ай сайын 890 сомдон төлөнөт. Үй бүлөнүн кайсы кирешелери эсепке алынат? Эмгек акы эсепке алынат, жер үлүшүнөн алган кирешелери, тамаркасынан алган кирешелери, стипендиялар, алименттер, жеке ишкердиктен алган кирешелер эсепке алынат. Ал эми мамлекет тарабынан берилүүчү пенсиялар, жөлөк пулдар үй бүлөнүн кирешесин аныктоодо эсепке алынбайт. Андан тышкары узакка пайдалануучу товарлар эске алынат. Узакка пайдалануучу товарларга бул жеңил автоунаа, жүк ташуучу автоунаа, анан айыл чарба техникалары кирет. Белгилеп өтсөк, 2020 жылы Баткен шаары жана Баткен районунда мамлекеттик жөлөк пулду алгандардын саны 19%га өскөн. Ага пандемияга байланыштуу Кыргызстандын бардык аймактарына өзгөчө кырдаал абалы киргизилгени себеп болгон.